Бой союңар демек. Заболевание это, к сожалению, растет с каждым годом и очень высокими темпами, потому что меняется образ жизни, меняется рацион питания, и заболевания появляются даже у детей в раннем возрасте. Поэтому для этих целей сегодня совместно с Всемирной организацией здравоохранения в Кыргызстане и при участии районных специалистов, районной организации и также при участии главы Кокжарского Лукмуту, который любезно предоставил здание для проведения этого мероприятия. Также при вашем участии, уважаемые жители села, организовано такое прекрасное мероприятие, где будут даны специалистами рекомендации, профилактические советы, как бороться с этим заболеванием. Ведь заболевание лучше предупредить, чем лечить. Диабетов в 10 раз больше. Выявление очень простое. Нужно просто знать уровень своего сахара. Поднимите руки, кто знает свой уровень сахара. Вот, значит, каждый старше 18 лет. Если у вас сейчас есть дома ваши знакомые, дети, родственники, старше 18 человек, каждый должен знать уровень сахара. Особенно если есть лишний вес. И уровень сахара нужно определять ежегодно. В мире, не только у нас такая ситуация, в мире тоже люди, очень многие не знают, что есть сахарный диабет. К сожалению, у сахарного диабета очень много осложнений. Вы увидите это и глаза, и почки. Жаш балдарда ушул оору менен ооруп атат. Бул бүткүл дүйнө жүзү боюнча ушул оору менен 500 миллиондон ашык адамдар ушул оору менен ооруп, ушул оору менен жашап келатат. Биздин Кыргызстанда 70 миңден ашык адам ушул илдетке кабылып, ушул оору менен жашоодо. Ошон үчүн бул акцияда сиздердин именно ошол канттын деңгээлин, эмне үчүн кант диабети, анткени кант диабетинин аябай татаал ооруларга алып келет да. Кант диабетинин артынан биз көздөн ажырап калышы мүмкүн адамдар. Кант диабетинин артынан ошол инсультка, инфарктка кабылып калышы мүмкүн. Кант диабетинин артынан бутунан айрылып калышы мүмкүн. Ошон үчүн ушундай осложнениялар болбош үчүн биз ушундай алдын алуу жумуштарын өткөрүп келатабыз. Бул канттын деңгээлин биз только ошол лабораториялык түрдө сиздердин ошол кан алуу түрүн жолу менен гана биз биле алабыз. Потому что канттын диабети баштапкы стадиясында билинбейт, эч кандай клиникалык белгилер болбойт. Көпчүлүк жарандар билсе дагы келгиси келбейт мындай чараларгачы. Аябай жакшы бул республикалык деңгээлде өтүп атканы. Жылдан жылга эле жашарып баратат да ооручу. Анткени адамдардын көп кыймылдабаганы себеп болуп атат. Тамак аштын көбүнчө бизге көбүрөөк зыяндуу тамак аштардан жеп атабыз окшойт, ошол да байланыштуу болот окшойт. Анан ушундай иш-чаралардын өтүп турганы аябай жакшы. Көп боло берсин каалайм мындай иш-чаралардын. Так, теперь как мы руки моем? Вот так вначале еще раз делаем, вот так, вытягиваем пальчики. Вытягиваем, У нас да? хрустят, да. Вот так вытягиваем, вот так вытягиваем. Бүгүнкү иш-чара бизге аябай жакшы түрткү берди. Анткени себептен адамдардын болгон ичиндеги ден соолуктарын, ички ден соолуктары кандай, эмне оору менен чалдыктырганын эч кимиси билбейт да. Ошол себептен бүгүнкү иш-чара жакшы. Ушундай иш-чаралар практикалык жүзүндө өткөрүлүп турса, мындай өздөрү жердигине келип, калктын деген канын алып, өзүнүн анализдерин алып текшерип турса, мындай жакшы да. Себеп дегенде көп маалыматтар жеткирилет, нуура жеткирилбейт да.